Биз эми рукаваны чыгарабыз. Рукаваны кандай чыгарабыз? Биз рукаваны чыгарып аткан кезде мынакей могу биздин чыгарган лекалдын передний мына лентаны мондай тигинен коюп алып эсептейсиздер. Колтук айланасын, колтук айланасын эсептесеңиздер, бизде 31 сантиметр передний. Могу передний. Перед. Бул спинка. 31 сантиметр болду. Ал эми спинкасын эсептейли. Спинкасын эсептегенде тикесинен коюп алып, ушундай ченейбиз. 25 сантиметр. 25. Öyle жаздым го мен. Эми биз могул колубуздун эң ийне түшө беришиндеги эң жоон жери могул жер, ушул жерин ченегенде биздики 35 сантиметр болду. Свободага 3 сантиметр кошом, 38 сантиметр. Ал эми биздин колубуздун узундугу 58 сантиметр болду. Мына ошол жерден 58 сантиметрди белгилеймин. Сантиметр. 58 сантиметрден чыканак бийиктиги биздики 34. Чыканак бийиктиги биздики 34 сантиметр. Могул жер болду. Ал эми биздин низибиз, бул билек деп коебуз. Бул жерде биз А точкасы менен белгилеп коелу. Эми ушул 34 сантиметрден биздин чыканагыбыз 34 болду. Ошол 34 сантиметрден центрин таап алабыз. 34-тün центри бизде 17 сантиметр. Мына ушул жерден келет. 17 сантиметр. Ушул 17 сантиметрден биз бул тарапка 38-ти 2-ге бөлсөк 19 сантиметрден, 19 сантиметрден бул тарапка сызабыз. 19 сантиметр линиянын бул тарабын сызабыз. Ал эми биздин чыканак могул бул колтук деп коелук. К1, К сызыгы. Ал эми биздин чыканагыбыз 32. 2-ге бөлөбүз 16 сантиметр бул тарабына. Ал эми 16 сантиметр бул тарабына. Биздин билегибиз, билек айланабыз биздики 22 сантиметр болду. 11 сантиметрден линиянын эки тарабына сызабыз. 22. Эми биз кошуп чыгабыз. Мынакей. Кошуп точкаларды кошуп чыгабыз. Ч чыканак, мынакей Ч деп белгилеп коеюн. Ал эми бул билек айлана П1. Ушул жерден сиздер могу чыканактан 0,5 киресиздер. 0,5 кирип туруп ишти көздөй сызып коесуздар. Бул жер өтө неме болбошу керек. Өтө ойлуп да кирбеш керек. Маркер менен чийсем, что-то маркер аябай грубый көрүнүп атат менин көзүмө. Кол менен сызып коюнчу. Сиздерге бай түшүнүктүү болсун деген, но кол менен сызууга туура келет экен бул жер. Ушундай чыканактан 0,5 кирип коесуздар. Эми үстүнкү бөлүгүн биз кандай кылабыз? Мына ушул тарабына К менен А точканы бириктиребиз.
К менен А точканы бириктирип, бул тарабынан дагы бириктиребиз дагы. Эми биз К менен Анын аралыгы 26 сантиметр. 26 сантиметрди биз 3кө бөлөбүз. 3кө бөлсөк, биздики 6, 12, 18. 6, 12, 18, 24. Мына ушундай 6,5-7ден болуп калган. Бул тарабынан дагы мына ушундай бөлүп алабыз да 3кө. Эми могул жагынан 2 сантиметрге өйдөгө, 2 сантиметрге өйдөгө, ал эми бул жагынан 1,5 сантиметр ылдыйга. Ал эми бул тарабынан да 2 сантиметр өйдөгө, ал эми бул тарабынан 1 сантиметр ылдыйга. Эми биз ушуну А чекити менен 2 сантиметрли кошуп туруп, мына ушул центрга келебиз. Көрдүңүздөр, кайрадан 1 сантиметр менен бириктирип ылдыйга түшүп коебуз. Эми бул тарабы да ошондой. Маркер. Мынакей. Бул тарабына 1,5 сантиметрге ылдыйга түшүп туруп, бул тарабына кошуп коебуз. 2 сантиметр, 1,5 сантиметр, 1 сантиметр. Бул передний, перед. Ал эми бул спинка. Спинка болот. Эми биздин рукавабыз чыкты. Биздин рукавабыз даяр. Мынакей, биз ушуну эми жанагы колтук айлананы чене болот, ошондой кылып муну да ченебиз. Мынакей, бул тарабына кырынан лентаны сөзсүзө кырынан тикесинен коесуздар, жалпак койбоңуздар, туура эмес болуп калат. 31 сантиметр мына ушул жерге келди. Мен ушул жерди белгилеп койдум. Ал эми бул тарабына 25 сантиметр кетет. 25 бул биздин колтук айлана. Мынакей. 25 точно өзү чыкты. Эми бул муну кыркабыз. Бул линия эмнеге мындай кыйшык болуп калды дебеңиздер. Бул жана айтып өткөндөй эле багыт. Эми биз буга рассечка коебуз. Рассечка сөзсүз түрдө переднийга коюш керек. Ар бир чыгарган лекалга мен азыр могул лекалдарга 1 сантиметр шов кошкон жокмун эжелер. Сиздер сөзсүз түрдө могу чийгенден кийин 1 сантиметр кошосуздар. Например, могул жерине мисалы, могул жерине 1 сантиметрден кошуп кетесиздер. Ар бир боковойго, мисалы, ар бир жерине 1 сантиметрден мондай кошосуздар. Бул шовко кетет. Сөзсүз түрдө кошосуздар. Эгерде 1 сантиметр кошпой койгон болсоңуздар, бир размерге кичейип калат. Эгерде 1 сантиметрге кошсоңуздар, же болбосо чоңойтом десеңиздер, 1 сантиметр кошо берсеңиздер, чоңое берет размер. Мынакей. Мынакей ушундай кесип алабыз дагы. Муну экиге бүктөйбүз. Экиге бүктөгөн кезде көрдүңүздөр, могул жери шов боковой шову бири-бирине дал келиш керек. Андан кийин мына ушундай бүктөйбүз. Бүктөгөн кезде биздин рукавабыз уже даяр. Мына могул переднийне рассечка коебуздар, сөзсүз түрдө рассечка. Мына могул жерине коебуздар дагы. Андан кийин биздин могул белгилеп койгон
31 сантиметр растяжка турбай ушул жерден белгилейсиздер. Бул жер эмнеге? Бул жер жөнүнө тигиш келет турчу жери. Бул жерге сиздер ойлогонсуздар мындай неме болуп калат экен депчи. Тиги туура эмес болуп калат деп ойлобоңуздар. Сөзсүз могул линияга келбейт, мындайраак келет. Эгерде 1-2 сантиметр рукавыңыздар чотко өзү менен түшпөй 2 сантиметр чоң болуп калса, ушул жерине посадка кетет. Ушул жагына посадка кетет. Бул койгондо мисалы биз колубуз алды көбүрөөк оюлат, мисалы передний мынакей, могул передний спинкадан мисалы могул жерден 6 сантиметрге чоң болот. Ошол себептен мынакей могул ушул жерге тигилет. Бири-бирине дал келет. Бул жер 25 болду, мына бул жагы 25 болду. Эч кандай бияка жылып кетти же тияка жылып кетти деген формула жок бул жерде.